36 жаштагы Гүлбахар Алиева тигүүчү. Ал 4 жыл мурун көпчүлүк кыз келиндер сыяктуу чет өлкөгө жумуш издеп барган. Москва шаарында чоң кийим тигүүчү фабрикада иштеп, заман талабына ылайык болгон техниканы аз убакыт ичинде өздөштүрүүгө жетишкен. Тырышчаактыгы, аракетчилдиги менен каражат таап, үй бүлөлүк кирешесин толуктагандан сырткары бизнес баштоого үлгүргөн. Миграциядан кайтып, заманбап кийим тигүүчү машиналарды сатып алып, үйүнүн бир бөлмөсүнө чакан цех ачкан. Үйдө тигип жүрдүм, ачып, кыздарды окутуп жүрдүм. Анан ушу балдарым чоңоюп, мен буга үчүн биче неме калды, ошоңанан биче чоңойтуу үчүн биче акча чогултуш керек экен, машинага алганда. Шулардан биче кыйналдым. Азмасы ошоңанан Москвага барып, Чечеведе иштеп, кийин ушу машиналарды алышка ниет кылдым, Алла кааласа. Биринчи жолу Москвага барганымда туурасы орус тилден жаман кыйналдым. Мындай көчөгө чыккан башлаганда обязательно кыйналат экенсиң. Тилди билишиң керек экен, орусчаны яғни. Москвада бар жогу жаңы чыккан машиналар экен. Машинадан бичеп-чеме кылып, бирок мен тигиштен мана вообще кыйналган жокмун. Өзүм тигип жүргөнмүн. Үйрөнүп кеттим. Бирок балдарымды жаман сагынып кыйналдым. Действительно кыйналдым. Анан бирок өзүмдү энди буягыма максат койгон элем. Кудай кааласа максатым ушу биче чыдайын, өзүм сабыр берип ушинтип швей ачайын деген ниетим бар да, ошентип иштедим. Иш пайтыда балдарыбызды мен бойт экенин только заказ тапшырайын деп тестигиме кат келип, бирок буяка чыкканда действительно балдарың сагынат экенсиң, кыйналат экенсиң. Ошентип өзүмдү неме кылдым. Ошо максатыма жетейин, Алла кааласа ушу швей ачайын деген ниетим бар да, ошон үчүн Кудайга шүгүр бир жыл чыдап иштеп келдим. Ушу машиналарды алдым. Чакан цехтин ачылышы айылдагы кыз келиндерге жумуш орунун түзүүгө негиз болду. Ишканада тигүүчү кыз келиндер түрдүү буйрутмаларды кабыл алып, элеттиктердин да муктаждыгын чечүүгө жардам берет. Заказ алып келсе, бизге только интернеттен көрсөтүп, бизге заманга неме болсун деп. Ошон үчүн интернетке карап, ошолорго жаккандай аракет кылып бүтүрүп атам. Бирок адамдар баардыгы ыраазы болуп атат. Эч мындай бузуп койдум деген сөз болгон жок, Аллага шүгүр. Ошону айткандай кылып заказын бүтүрүп атам. Гүлбахар Алиева тигүүчүлүк боюнча атайын орто билимге ээ. Бул тармакта көп жылдык тажрыйбасы да бар. Ал өз тажрыйбасын, билимин башкалар менен бөлүшкөндү жакшы көрөт. Убакыт таап айылдагы тигүүчүлүккө кызыккан кыздарды үйрөтүп келет. Кыздарды саат 8-7 айтам, булар келишет. Анан азыр онлайн сабак болуп, булар сабак өтүп бүтүп келет. Бирайсы 3-төн келет, бирайсы саат келет. Ошон карап буларга жетишип атам, окутуп атам. Булар күнүгө 100дөн төлөп окушат. Анан неме сураса ошолорду үйрөтөмүн. Жакшы окуган кыздар 1 айда уже таяр болуп атат. Узагы 2-3 айда ушу өздөрүгө керектүүнү үйрөнүп чыгып кетишет. Анан арада өзүмдүн тирилигим бар, үй тирилигиме кетемин. Уларды уже тез кылып келип, буларга уже жетишип атам, үйрөтүп атам. Мен келгенимден баштап мен эчтекени билчү эмесмин. Эмнени кантип тигишти да такыр билчү эмесмин. Мен ушул жерге келгенден кийин мага ушул Гүлбахар эже көптөгөн нерселерди үйрөттү. Ал мага ошол ар бир нерсенин ар бир өзүнүн тигиштери болот экен. Ал ар бир нерсенин өзүнүн тигиштерин да үйрөттү, өзүнүн сырын да мага бөлүшүп берди. Мен ага абдан ыраазымын. Азыр мен өз алдымча көйнөктөрдү, ар кандай кийим-кечейлерди тигип калдым. Соңку жылдары миграцияда жүргөндөрдүн аз дегенде теңин аялдар түзүп калды. Алар зиректиги, сарамжалдыгы менен ийгиликтүү иш алып барып, өздөрүн көрсөтө алды. Көп учурда аялдардын чет жакка чыгуусуна жакындары тарабынан каршылыктар болот. Бирок соңку убакта аялдардын ийгилиги бул стереотиптерди жокко чыгарууда. Башында өзүмдүн ата-энем каршы чыкты. Кой кызым, бир элде жуда кыйналасың. Эми эркек киши күйөөң бар, иштесин. Аял киши үйдө балдарын караш керек. Энди аз болсо эле Кудайга шүгүр деп балдарыңды карай бер, тигип деп шонтты. Мен просто мына бары үй тирилде балдарың зоройт экен, карды үстү зоройт экен, мындай аял киши ашына албайт экенсиң да. Ошоңго машинка алыш үчүн көп акча керек экен. Ошон үчүн жок, мама барышым керек, бары иштешим керек, ушундай машина алышым керек. Балдарым зоройт атат. Күйөөмдү немесе карап отурбайм, өзүм эле аракет кыла берейин апа. Оям эле аракет кылдат деп шонтип өзүм да действительно ата-энем каршы чыкты башында, унабады. Кайната кайныман биче неме болду, унабады.
күйөөм согласный болду, майла. Агар өзүң эптеп келсең, күчүң менен кылсаң, көзүң жетсе бар деди күйөөм. Чыдамдуулугу, сабырдуулугу, эстүүлүгү десем баша чаппаймын. Ушундай жактары менен өздөрүн көрсөтө алышат. Азыркы жашоодогу шартка байланыштуу бул мигрант аялдар көпчүлүгү акчанын аркасынан кетишет. Бала чака багамын, же үй чала болсо үйдү оңдоймун, машина аламын, же болбосо бир жерге ишкана куруп иштетемин деп ушу чыдамдуулугу менен, сабырдуулугу менен акчаларды топтоп алып келип, дагы бир жерде карап отурбай көп иштерди өздөштүргөн аялдар көп да. Чет өлкөдө эмгектенип жүргөн мекендештердин жүрөгү дайыма Кыргызстан деп согот. Алар мекенден алыс ар тармакта эмгектенип, ак эмгегинен тапкан каражатын үй бүлөсүнө жиберип, муктаждыгын чечип келет. Ошол эле учурда өз айылынын социалдык экономикалык көйгөйлөрүн чечүүдө салымын кошуп, элиттиктердин жашоо шартынын жакшырышына өбөлгү болууда. Алардын мындай иш-аракеттерине жергиликтүү бийлик ыраазычылык билдирип келет. Алиева Гүлбахар болсо өзүн гана жетишкендиктерге жетишпеген карап, мына кичинекей цех ачып, мына кыздарга, 2 кызга кызыма жумуш ордун таап берип атат. Бул да алардын ийгилиги, бул биздин айыл аймак үчүн чоң салым болот, инфраструктураларды мына жумуш менен камсыз кылышып атат. Биз аларга өтө ыраазыбыз. Биздин мигранттарга айыл өкмөтү өтө чоң ыраазылыгын билдирип кетет. Себеби ошол мигранттар тарабынан жакында эле Бостон участкасында тротуарды оңдоп түзөөдөн өтүп, алардын Москвадагы Бостон фонду жаштарынан 250 000 рубль келип атат да, бүтүү алдына турат. Ал эми Киров участкасындагы Жаңылано деген коом бар мигранттардан, алар кичинекей аллейка жасап, жардам берип, мана кичине мини футболный немелерин куруп атат. Бул да болсо алар балдарыбыздын ийгиликтери да, өздөрүн ойлобой, эл үчүн, айыл аймак үчүн да кичинекей болсо дагы салымдарын кошуп жатышат. Көрсөтүүнүн бүгүнкү каарманы Гүлбахар Алиева 2 уул 1 кыздын апасы. Анын жолдошу миграцияда. Өзү ишкерликтен сырткары балдарына татыктуу тарбия берип, алардын жаркын келечеги үчүн болгон күч аракетин жумшап келет.